39 уктуруу. Дагы бир эсимде калганы 1970-жылдар болуш керек. Так күнү эсимде жок. Дүйнө боюнча Москвада хирургтардын конгресси болуп, Кыргызстандан Акунбаев экөөбүз делегат болуп барып калдык. Укмуштуудай чет элдик, атактуу хирургтарды ошондо көрүшүм. Мындай чоң жыйынга биринчи барышым. Акунбаев экөөбүз мейманканага бир жатып калдык. Мен чынында өтө тартынып, мындай хирург, улуу адам менен кантип жатам деп чочуладым. Иса Коноевич адегенде эле: "Айманбет, менин билишимче сен арак ичпейсиң. Мен ичип коем. Анан кандай болот?" деп калды. "Агай, эчтеке болбойт. Мен деле ичкендей болуп жүрөйүн" дедим. Эртеси кечинде: "Мамбет, мен ваннага түшүп чыгайын" деди. Мен: "Агай, азыр даярдай коеюн" деп ваннаны толтурдум. Даяр десем, өзү кирип, "Бул начар" деп туруп, өзү ысык буусун чыгарып, абдан ысык кылып толтуруп алып, анан түшүп атты. Өзү кызуураак. Мен аңдып отурам. Бир топ убакыт өтүп кетти. Ача койсом, агайым уктап атат. Мен чочуп кетип, силкилдетип ойготуп: "Агай, көп жатып калдыңыз, туруңуз" десем: "Ай, кокуй бала экенсиң. Бар, отура бер. Мен эчтеке болбойм" деп кайра уйкуга кетти. Бир топтон кийин өзү туруп келип: "Мына, эчтеке болбой эс алып калдым. А сен коркосуң. Эми мына 100 граммдын орду бошоду" деди. Дагы бир жолу чачы аппак, зыңкыйган, өңдүү түстүү кой койгон абышка менен бир кыз болуп лифтке чогуу түшүп калдык. Кийин Ленинграддык хирургтардан сурап калдым: "Бул абышканын кызыбы же небересиби?" десем, тигилер: "Угловдун 6-чы аялы, өзүнүн аспиранты" дешти. Кечинде Иса Коноевич арман кылып: "Ай Мамбет, көрдүңбү? Баары эле жүргөн аялдарын ала келиптир. Экөөбүз эле куру келиптирбиз" деп. Жанымда бир укмуш чүрөк, жапжаш, эртең менен, түштө, кечинде кийим алмаштырып кийгенин, анын үстүнө татынакай сулуу кыз болгондон кийин баарыбыз карап тиктеп калмай жайыбыз бар да. Мен ойлочумун, бул абышканын кызы го деп. Иса Коноевич ар дайым кызуураак жүрчү эле. Бул абышка Углов деген академик, баатыр, өпкө оорусу институтунун директору экен. Иса Коноевич мурунтадан бирин-бири жакшы таанышса керек. Иса Коноевич Федор Ивановичке токтоп туруп, лифттин ичинен тиги кызды көрсөтүп: "Федор Иванович, былтыр күз айында башка кыз көрүндү эле" деп сурады. Углов дагы акылдуу, көптү көргөн, укмуш киши болсо керек. "Иса Коноевич, былтыр күз эле, азыр жаз" деп коюп басып кетти. Ошол конгресс бүтөөрдө кечкисин чоң банкет беришти. Ресторандын алдында 10-15 минут күтүп чогулуп калдык. Эшикти ачканда койлорду туска кое бергендей болуп, биз деле жабылып, кууп келаткансып шашып кирдик. Делегаттын көпчүлүгү жаш өткөндөр. Мен шашпай эле кирип турдум эле. Отурганга стул жок, туруп ичмей экен. Столдун үстүндөгү тамак ашын ар бири тарелкасына салып, ичкилигин кошо кармап эле чыга берип атат. Мен оозумду ачып карап тура берипмин. Иса Коноевич мунун баарын билет экен. Мени байкап калып кыйкырды: бала, дагы бир аз ошондой турсаң, бул жерден куру чыгасың" деп. "Бул жерде Кыргызстаның жок. Кел төргө тур, ал деген, өзүң кыймылда" деди. Ошондон кийин мен дагы тарелкама ар кайсынысынан салып алып, четке чыгып жей баштадым. Анда жаш убагым, тишим соо, эти катуураак экен. Ошол катуураак этти тиги абышкалар бат эле кайсып салышты. Ойлодум, көпчүлүктүн тамагы баягы колхоздун тамагындай эле жеп ичилет экен деп. Ошондо мен 40 жаштын тегерегинде болсом керек. Академик Угловду жана башка абышкаларды көрүп, 80ден ашып калгандарды ойлочумун. Ушулар кантип операция жасасын? Кантип жаш кыздарды алат деп. Азыркы менин жашыма келген убак. Мен деле 85ке чыгып, кантип операция жасасын деген суроолорду угуп калам. Углов 96 жашка барып кайтыш болду. 90 жашка барганда телевизордон көрүп калдым.
20 жыл мурун операция болгон аял кайра ооруп калып грыжа болгонбу? Ошол аял сурап туруп алыптыр. Мени профессор Углов жасасын, башкаңарга барбайм деп. Углов ошонун суроосун аткарыптыр. Эми коңшу бир тууган республикалардын Өзбек, Казак, Азербайжан, тажиктердин хирургдары менен кээ бир эсимде алган окуяларды эскерип кетейин. Өзбек хирургдары менен мен биринчи жолу Ташкентте 1954-жылы военкомат аркылуу 1 айлык военный госпиталда практика өткөнбүз. Жолдошум Мамбетов Мукамбет экөөбүз барар замат военное положение деп военный лейтенант деген форма менен жүрдүк. Эмне окутса, көрсөтсө, ал убакта эч жака чыгарбайт, айттырбайт, военный секрет деп. Ал убакта Ташкент шаары анча деле кооз эмес, көпчүлүгү эски имараттар эле. Айрыкча ооруканалары өтө эски. Өзбек хирургдары көрүнүктүүсү абдан аз эле. Экинчи жолу барышымда хирургдардын съезди болуп, Акынбаев менен так ошол жер титирегендин эртеси бардык. Ошондо Индия, Пакистандын президенттерин Аупхан Шаштри экөөнү элдештиребиз деп Москвадан Совет министринин төрагасы Касыгин келген убакта Шаштри, Индиянын президенти, ошол жерден өтүп кетти. Ошого карабай съезд өттү. Андан кийин мен чоңое баштаганда өзбек хирургдарынын съездине калбай катышып жүрдүм. Кийинчерээк өзбектин көрүнүктүү хирургдары чыга баштады. Жер титирегенден кийинки жылдарда барганымда титирөөнүн жардамы тийди го, шаар өтө жакшы жагына өзгөрдү. Айрыкча ооруканалар кийинки талапка жараша чоң кеңири салына баштады. Ошондо хирургдарынан академик Васит Вахидов менен таанышып, мага өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, уюштургуч, таланттуу педагог хирург катарында сезилди. Вахидов менден улуу адам эле. Бир барганымда телевизорго чогуу алып барып, мени сүйлөтүп, съезд убагында төрагалыкка шайлап, өтө жакшы, жылуу мамиле кылчу эле. Москвада, башка республикаларда хирургдардын жыйынында ар дайым чогуу болуп, мамилебиз өтө жакшы. Ушул Вахидов жер титирөөдөн кийин өтө кооз, чоң хирургиянын борбору деп больница салдырды. Жанына чоң мечит курдурду. Көп жылга чейин ушул борбордун директору болуп иштеп жүрдү. Бир топ жыл болуп кетти. 60 жаштын тегерегинде кайтыш болду. Кайтыш болгондон кийин бул адамды урматтап, ошол хирургияны Вахидовдун наамында институт кылып коюшту. Окуучулары Вахидовду урматтап, жыл сайын Вахидов эстелиги деп окуу өткөзүшөт. Бир топ эскерүүсүндө барып жүрдүм. Кийинчерээк бара алган жокмун. Бир жолку барышымда Вахидовду эскерип жаткан убакта бир татар кемпир мага жакындап келип, «Мамбет, мен сенин эжең болом», дейт. Мен таң калып калдым. «Кандайча?» десем, «Мен Караколдонмун. Разаковдун, Айтматовдун аялдары баарыбыз тууган болобуз», дейт. Вахидовдун аялы мурун көргөн эмес элем. Мен сурадым, «Эже, бул Вахидовду сиз Караколдо жүрсөңүз, кайдан таап кармап алдыңыз эле?» десем, «Мамбет, Вахидов жаш убагында Тяншанга военный врач болуп иштеп жүргөн. Ошол жактан таанышып, турмуш курдук эле», деп ыйлады. 3-4 жыл мурун бул кемпир дагы кайтыш болуптур. Бир баласы бар эле. Институтту бүтүп, өзүндө иштеп жүрүп, жаман жагына кетип, ичкилик, наркоман, жаш эле кайтыш болуптур. Өзбек эли, айрыкча окуучулары Вахидовду жоктотпой, ар дайым урматтап, атын өчүрбөй келатышат. Бул жагынан мисал алсак болот. Ушул Вахидов атындагы хирургия институттун өзүнүн окуучусу 11 жыл саламаттык сактоо министри болгон. Таланттуу, уюштургуч, педагог хирург, айрыкча жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги өтө зор адам. Өзү дагы көлөмү 120 килограмм болуш керек. Балпаңдап, кебетесине, түзүлүшүнө карата бардыгы шайкеш келишкен адам. Бул адам Өзбекстандын академиги Назаров Фируз Гафурович көп жылдан бери көрүп билип жүрөм. Мага жасаган мамилеси жакшы.
Мамбет аке деп алдыман кыйытпайт. Мен 70 жашка чыкканда хирургтар менен келип, жаны калбай куттуктап кетишти. Бул жолку барышымда дагы Орта Азиянын хирургтарын атасы деп жар салышпады. Мен кубанып, төм көккө жеткендей болуп келдим. Съез өткөрүп жаткандагы жаш, таланттуу уюштургуч хирургтардын бири профессор Хаджибаев Абдухаким Муминович. Ушул тез жардам көрсөтүүнүн директору. Бул адам министрдин орун басары болуп көп жылдар бою иштеген. Бизге келип кеткен, тааныштыгыбыз бар. Мени агасындай сыйлап акелип турат. Мен өзүмдүн балам доцент Абдулла Жакып экөөбүз бардык. Аэропорттон тосуп алып, профессор Базарбай Курбанович хирургке тергеткиче өзүнчө машина бекитип беришип, жаныбыздан чыккан жок. Базарбайды көптөн бери тааныйм. Укмуш адамгерчиликтүү хирург. Барып келгенибиз бүт өзлөрүнөн. Бизди эчтеке төлөткөн жок. Бул дагы урматтагандын, сыйлагандын бир жакшы түрү деп эсептейм. Съез жүрүп атканда мени биздин аксакалыбыз деп урматтап, съезди башкартып койду. Күнүгө кечкисин ресторанга алып барып сыйлашты. Аягында укмуштай кооз саймаланган чапан, топу кийгизип, ыраазы кылып жөнөтүштү. Эсте калганы Жаңкы Вахитовдун институту дебедимби? Анын директору Назаров Фируз. Мунун институтуна барбай кетсем таарынат. Директор Фируз Гафурович бараар замат эле Мамбет аке, эртең саат 10-до өзүмдү күтөм деп чакырды. Мен ошол замат Фируз, мен өзүм деле барайын деп жаттым эле деп, эртеси Жакып экөөбүз барсак күтүп отурушуптур. Бүт профессорлору, кызматкерлери болуп, айрыкча хирургия темасында аркы беркине сүйлөшүп отурдук. Ошондо жардамчы профессоруна табыштап, ошол күнү эртең мененки конференциясын өткөзбөй мени күтүп отурушуптур. Назаров тапшырды. Бүгүнкү конференцияны Мамбет акам өткөзөт деп. Мен үчүн күтүүсүз конференция залына толтура хирургтары, жашы, карысы болуп бардык. Эмне маселе каралат? Мурунтан белгилүү экен. Биздикине эле окшош. Операцияга барчумун. Ооруларды, хирургтарды доклад берип, ошонун тегерегинде суроо жооп болуп, аягында мен корутунду чыгарышым керек. Бизде деле өзүбүздө ушундай талкуулоо күн сайын болот. Ооруларыбыз окшош. Ошондуктан мен үчүн өтө кыйынчылык болгон жок. Бир топ жеринен өзүмдүн оюмду айттым. Макул болушту. Бир топ жеринен хирургтардын билимин сыноого суроо бердим. Кээ бир суроолорума жооп бере алган жок. Директор Назаров: Мамбет акеме чоң рахмат. Биз үчүн бир сабак. Мен Мамбет акемдин мүнөзүн, хирургтарын кандай тартипте кармаарын көптөн бери билем деп сүйлөдү. Негизинен башка республикага барып, ошолор менен өзүңдүн кесибиң боюнча маектешип, суроо жооп алышып, канчалык билем десең дагы мындай жыйында чоң кичинеден жаңылыктарды угасың. Аны өзүңө келгенде колдонууга болот. Барып, шаарды кыдырып, базарлап келсең, анда эч пайда жок. Баягы эле кейпиңде келесиң. Ошентип Ташкентте 3 күн жүрүп, шаардын өзгөрүшү, кооздугу, тазалыгы, көчөлөрдүн кенендиги 57 жыл мурунку көргөнүмө салыштырганда асман менен жердей. Өзбектер бардык жагынан өсүп, өнүгүп келаткан чак экен. Бир тууган казак хирургтары менен болгон кээ бир эсте калган окуялар жөнүндө. Мен биринчи жолу Казакстанга 1958 жылы хирургтардын съездине профессор Круглов, Знаменский, Фридман болуп, бул жерден анда машина деген жок. Бир таксини жалдап алып жөнөдүк. Алматыга жеткиче 3 профессордун сүйлөгөн сөздөрүн, айткан анекдотторун угуп отуруп, ушунчалык боорум десип, күлдүрүп, кандай жеткенибизди билбей калдым. Съезге катыштык. Жакшы тосуп алышты. Көңүлдүү өттү. Анда көрүнүктүү казак хирург окумуштуулары абдан аз экен. Көпчүлүгү башка, негизинен еврейлер. Менин барганымдын себеби кандидаттык диссертациямды жазып бүткөм. Ошого ким оппонент болот дегем. Анда илимдин доктору, профессор дегендер абдан аз. Алматыда профессор,
уролог Байнштейн деген бар экен. Ошого сүйлөшкөнү бардым эле. Эртеси Максим Ефимович мени ошол профессорго жиберди. Барып сүйлөшүп кел, макул болобу жокпу деп. Эртеси издеп жүрүп, иштеген жеринен таап сүйлөштүм. Ал жайымды айтып, диссертациямды көрсөтүп, мага оппонент болуп берсеңиз дедим. Тиги профессор бою кыска, өтө толук адам экен. Айтты: менин колум бош эмес. Мен каршы эмесмин. Макулмун. Бирок күтүп каласың. Менде азыр 3 диссертация катарда турат. Сеникин алсам 4-чү. Качан, канча убакыт кетет? Мен аны айта албайм, деди. Макул, мен кеңешейин деп чыгып кеттим. Негедир мага кейпи, жообу жаккан жок. Түшкү тамактан чыгып келаттык эле, биз менен чогуу Ташкенттен келген профессор Постонов деген сылтып баскан адам, көрүнүшү еврейге окшош. Максим Ефимович сурап калды: кандай, Байнисинге бардыңбы? Деп. Мен бардым десем, эмне деп сүйлөштүң, макул болдубу дейт. Мен Максим Ефимовичке баарын айтып бердим. Максим Ефимович: сен өзүң кантип ойлоп атасың? Макулсуңбу? Дейт. Мен: жок, Максим Ефимович десем, эмне болду? Дейт. Мага профессор Байнисиндин кейпи жаккан жок, дедим. Максим Ефимович: анда жаккан кейпти издейли, деп сүйлөшүп келеттик эле. Жаныбыздагы профессор Постонов угуп келаткан. Биз сүйлөшүп бүткөндө мени карап туруп: Мамбет, мени карап көрчү, дейт. Эмне болду десем, менин мордам сага жагабы? Дейт. Мен эчтеке оюмда жок, жагат десем, Постонов: анда мен сага оппонент болуп берейин, деп турбаспы? Мен өтө кубанып кетип, диссертациямды азыр эле алып келе калайын, деп шашмаладым. Постонов: шашпа, Мамбет. Диссертацияңды мага Ташкентке алып келип бер, деди. Максим Ефимович дагы кубанып кетип: мына Мамбет, ишибиз оң экен. Орто жерден бул киши табылып, деди. Фрунзеге келер замат поезд менен Ташкентке жетип барып, Постоновдун үйүнө жетип бардым. Кечке жуук болуп калды эле. Постонов аял экөө өтө жакшы кабыл алып, тамак берип үйүнө кондуруп калды. Эртеси Фрунзеге келе бердим. Профессор Постонов менен кийин көп кезигишип жүрдүк. Съездерде мамилебиз өтө жакшы болуп жүрдү. Ташкентте мединститутта хирургия кафедрасынын жетекчиси экен. Иштеген жеринде дагы ынтымак бар экен. Өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, чоң илимпоз, жакшы хирургдардын бири экен. Фрунзеге келип, ишимди коргогонумда жакшы оюн, пикирин айтып, ийгиликтүү өттү. Кийин кайтыш болуп кетти окшойт. Кийин мен доцент, профессор болуп калганымда казактардын конференциясы, съезди болобу такай катышып турдум. Кийинчерээк казактын хирургдары өсүп өнө баштады. Кадрлары көбөйүп, өзлөрүнүн кандидат докторлору пайда болду. Булар деле бизге окшоп тең таймашып чыга баштады окшойт. Ошентип жүрүп, казак хирургдарынан профессор Алиев Мухтар Алиевич чыгып калды. Бул киши менен таанышып, биринчи күндөн экөөбүздүн мамилебиз өтө жакын болуп кетти. Менден 6-7 жаш кичүү болсо керек эле. Менимче, ушул академик Алиев казак хирургдардын башын кошуп, өзүнчө мектеп болуп калды эле. Өтө тездик менен кадрлары өсө баштады. Алиев саламаттык сактоо министри, ректор болуп дагы иштеди. Сызганов атындагы хирургия институтунун директору абдан тың, жогорку даражадагы илимбоз, мыкты хирург эле. Ошон үчүн казак эли эмгегин баалап, казак эл баатыры деген наамы бар. Менин байкашымда өзү өтө жоош өңдөнгөн, көп сүйлөбөгөн, кабагы дагы көп ачылбаган, күлбөгөн, суз адам көрүндү эле. Бир жолку барышымда банкетте жанында отуруп күлгөнүн көрүп калдык. Мага сөз тийгенде тамашалап: Мухтар Алиевич, сиз кез-кез күлүп, жылмайып койгонуңуз сизге өтө жарашат экен. Ошон үчүн мындан ары жасалма болсо дагы күлүп жүрүңүзчү, деп калдым. Өзүнүн хирургдары: Мамбет аке, ушуну сонун айтып кеттиңиз. Биз айта албай жүргөн сөздү, деп кубанып калышты. Алиев экөөбүз бири-бирибизге жок деген сөздү айтышкан жокпуз. Бири-бирибизге, балдарыбызга оппонент керек болобу, тышкы болобу, кайрылган убакта тез аткарып жүрдүк. Эми бул деле кырсык.
жашың келип калганда ушундайды Кудай бербесин. Алиевдин жашына, кылган эмгегине, баатырлыгына карабай, кийин баласынын азабын кошо тартып, чет мамлекетке баласына кетип, андан кайра келип, азыр үйүндө баса да тура да албай, анча-мынча элди тааныбай көр болуп жатат деп казак хирургтарынан угуп атам. Менин оюмча, баласы акмак, чыккынчы болсун. Ушу атасын тим койсо жакшы болор эле. Өткөн жылы 13-нөн 16 октябрга чейин 2011 жылы Бакуда, Азербайжан Республикасында эл аралык хирургтардын, терапевттердин конгресси болду. Улардын чакыруусу боюнча мен, балдарым доцент Абдулаев Жакып, доцент Тилеков Эрнест болуп бардык. Мен Бакуда 30 жыл мурун биринчи жолу барганымда, ошол убакта Баку менен азыркы Бакунун көрүнүшү асман менен жердей экен. Шаарынын кооздугу, тазалыгы, айрыкча курулуштун жүрүшү тим эле укмуш. Бизди аэропорттон тосуп алып, эң жакшы мейманканага орноштурду. Өзүбүзгө арнаган машина, 2 хирург бала күн-түн дебей жаныбыздан чыккан жок. Эртеси конгресстин ачылышы Медиа институттун жыйындар залында өттү. Институттун көрүнүшү, залы укмуш. Кире бериш фойеде төр жагында президенттин атасы Алиев, бир жагына президент баласы, бүт денеси менен тартылган чоң портрет. Көчөлөрүндө, ар бир көчөдө Алиевдин портрети. Алиевди Азербайжан эли ушул күнгө чейин сактап, урматтап, даңазалап, сыйлап турганын сездим. Бул адамдын Союз убагынан кийин иштеген иштерин окуучулар жакшы билишет. Мурунку ушундай чоң болуп иштегендер Алиев менен кошо көпчүлүгү дайыны чыкпай жоголушту. Конгресс ачылганда көп өлкөдөн, Түркиядан, Египеттен, Индиядан делегаттар келишкен. Конгресстин төрагасы Топчубашев атындагы хирургия институтунун директору академик Буюк Агаев деген 82 жаштагы созулган, келишкен адам экен. Анча-мынча тааныштыгыбыз бар эле. Угушумда абдан жакшы илимпоз, мыкты хирургтардын бири экен. Мен барар замат Мамбет Мамакеевди мага тез алып келгиле дептир. Кезиккенде кучакташып өбүшүп, келип катышып бергениңизге чоң рахмат деп ал жаны калбады. Менин ичим жылып, ыраазы болуп калдым. Куттуктоо сөз берди. Бир бөлүмүндө сессияда төрагалык кылдым. Жакып доклад жасады. Өтө кызыктуу көп докладдар болду. Жакканы көпчүлүгү орус тилинде. Башка тилде болсо которуп берип атышты. Менимче өтө кызык, маанилүү болду. Ар бирибиз бир топ жаңылыктарды угуп, ыраазы болуп келдик. Экинчи артыкчылыгы күнүгө кечкисин укмуштай ресторанда коноктоп атышты. Столдун жасалышы укмуш. Эртеси банкет убагында мага Турциядан келген профессорго, Египеттен келген дагы бирөө болуп төртөөбүзгө кызыл жүрөк деген алтын медаль тапшырды. 2 деген номер менен. Бул медаль мен үчүн өтө сыймык, урмат. Ошол жерден дагы Мамбет Мамакеевич биздин Орто Азияда урматтаган аксакалыбыз, атабыз дешти. Мен төбөм көккө жеткенсип кубанып отурдум. Чындыгында эле Орто Азияда сакалдуу 85 жашка чыккан хирургтардан карасам мен эле экенмин. Аягында мен ыраазычылыгымды билгизип, сыйлаганыңарга, урматтаганыңарга, алтын медаль бергениңерге чоң рахмат. Менин кааларым отурган хирургтарга жок дегенде менин жашыма жеткиле деп ыраазы болуп келе бердим. Өткөн 2011 жылы 27-нен 30 ноябрга чейин Германия Федеративдик Республикасынын Магдсбург Билефельд деген шаарында эл аралык семинар деп Германиянын саламаттык сактоо министрлигинин чакыруусу боюнча мени, министр Сабыр Жумабековду, ректор Ашралы Зурдиновду, Марат Калиевди, ОМСтин төрагасы төртөөбүздүн барып келиш, ал жактагы жата турган жатакана, тамак аш өзүлөрүнөн Москвадан ары Берлинге чейин бекер. Берлинден тосуп алышты. Берлинден ары Билефельд деген шаарына 500 километр экен. Укмуштай Мерседеске салып алып жөнөдү.
Жолунун бир кемтиги жок. 160-180 километрден кем айдабайт экен. Жеттик. Түз эле сонун жатаканасына жайгаштырды. Эртеси ооруканасына алып барды. Марк Рема деген оорукананын директору экен. 4 кабат, ичинин тазалыгы, эмерек аспаптары укмуш. Кээсин биринчи көрүшүм. Бул профессорда 9 жылдан бери бирге иштешет экен. Сагыналиев Эмил деген врач-хирург менден ординатураны бүтүп кеткен бала экен. Ушул балага ыраазы болдум. Экинчи жагынан таң калдым. Немис тилин ушундай жакшы өздөштүрүп алыптыр, жаза да сүйлөй да билет экен. Өзү өтө элпек, баскан турганы тың. Жаңкы Мерседес менен баргандан кеткенче ушул Эмил айдап алып жүрдү. Шаардын жолдорун дагы мыкты билет экен. Үй салып, аял алыптыр. Бир баласы бар экен. Тиги профессор Марк Ременин оң колу экен. Чет мамлекетте ушундай биздин балдар иштеп, ийгиликке жетип жүрсө, өзүң кубанат экенсиң. Эртеси профессор Марк Рема ооруканасын көрсөттү. Бардык жагынан укмуш. Айрыкча аспап аппаратуралары. Ичиңден ойлоносуң, атаңдын көрү. Качан бизде ушундай аппаратуралар болот деп. Жапарымды жасаган операция столун, палатасын баарын көрдүм. Дагы бир топ капаланып оңолдум. Бизге көрсөткөнгө операцияга ашказанында шишиги бар оорулууну даярдап коюптур. Ошого катыштык. Жасап атып, бул профессор бир топ кыйналды. Менин баамымда орточо эле специалист экен. Жасап аткан аппараты укмуш. Биринчи көрүшүм. Профессор бир жардамчы хирург экөө жасап атат. Кыйналды. Мындай операцияга 2 жардамчы керек. Бир жардамчы жетишпей жатканын көрүп турдум. Чыдабай, эмне үчүн 3-чү жардамчыны албайсыз десем, профессор унчукпайт. Эмил биздин жаныбызда которуп атты. Эмилдин бизге айтканы: "Агай, албаганын себеби бул жерде акчага байланыштуу" деп. "Кандай акчага?" десем, "Төлөгөн акчаны бөлүштүрө келгенде көбүрөөк жардамчы болсо, жасаган профессорго азыраак тийип калат. Ошон үчүн операцияга азыраак жардамчыны кошууга аракет кылат" дейт. Мен "Эми түшүндүм" дедим. Эртеси дагы 200 километр Магдсбург деген шаарына алып барды. Анда дагы ооруканасын көрсөтүштү. 3 адам боорун алмаштырганы жаткан. Үчөөнүн тең ал акыбалы жакшы. Укмуш жакканы диагноз койчу рентген аппаратына алып кирип, ооруган адамдын уйку безинде кичинекей эле шишикче бар экен. Ошону текшерип, диагноз коюш үчүн биздин көзүбүзчө уйку безинин тушуна сайып, ошол безден издеп алып чыкты. Бир эле минутада алып чыкканын дагы гистологиялык микроскоп менен көрүп, заматта диагноз коюп коет экен. Бул эми укмуш. Ошол эле күнү кайра Германияга келдик. Ал жерде саламаттык сактоо министринин стат катчысы бир тобу болуп бизди кабыл алды. Ошол эле күнү Германиянын хирургтарынын ассоциациясынын жетекчиси, профессор, 66 жаштагы адам экен, ошол кабыл алды. Хирургтардын илгерки атактууларынын музей өңдөнгөн жери, портреттери бар экен. Ошолор менен тааныштырды. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.